Мен ар дайым бир өзүңдү издеп жүргөм. Сени табыш кыйын болуп өттү нечен күндөр. Чындап эле биз жакшы көргөн нерседен баш тартып өтө кыйын. Анын эң оңой жолу, аны жеңүүнүн эң оңой жолу бул бир нерсени экинчи нерсеге алмаштырып коюу. Демек сиз шекерди стевияга алмаштырып койсоңуз эле бул проблема чечилет экен. Жана көптөгөн 200 оорунун себеби болгон шекерден оңой баш тартып экенсиз. Мен ошол тармакта эмне кылдым, кантип атам. Мына азыркы учурда көпчүлүк эле эртең менен же түштө тамактанганга убакыт болбой калса, же болбосо кечкурун азыраак тамактанайын, арыктайын деген болчу болсоңуз, укмуштуунун чечимдери бар. Мунун бири коктейль. Мына коктейлди сиз сууга чайып алып, мына ушуну тамакка тартсаңыз болот. Ошол учурда коктейль же мороженое сыяктуу мына өзүңүздү таттууга болгон муктаждыгыңызды кандырсаңыз болот. Ошол учурда мунун курамында толтура микроэлементтер бар. Темир, кальций, калий жана башка биздин организмге өтө керектүү нерселер бар. Муну бир маал же эки маал ичип койсоңуз болот. Сизге арыктаганыңызга да жардам берет, калорияды өтө аз берет. Мисалы үчүн бир лагмандын порциясы, мисалы үчүн бир лагмандын порциясы 300 калориянын тегерегинде берчү болсо, бул 150 калория. Башкача айтканда бул жарым лагмандын калориясын берет, бирок ошондой эле 3-4 саатка чейин ток кармайт. Мына ушундай чечим кабыл алдым. Мына ушуну мен дайым ичип жүрөм. Бул коктейлдин курамында эч кандай шекер жок, мунун курамында стевия бар. Ошол учурда мына чайга шекер кошуп ичкендерге мына укмуштуунун мына фабрикте көптөгөн чайлардын түрү бар. Окуп жана ошондой эле сизге ушул видеону берген фабрикте иштеген консультантка кайрылып, мына чайларды алып ичип көрсөңүз болот. Бул чайдын курамында стевия бар, мына шекер кошуп ичип окубайсыз. Таттуу чай ичип кайрыласыз. Ошол эле учурда мына эгерде кимдирге сахардан диабет менен ооруп аткан болсо, албетте мына ошол үчүн ыңгайлуу мына каражатта жана чайлар бар. Мындай чайлардын түрлөрү аябай көп. Стевия кошулган чайларды деп сурап ичсеңиз болот. Ошол учурда мына укмуштуунун мен батончиктерди алып жеп атам. Мына биз жакшы көргөн атактуу фирмалардын батончиктерине ушул батончиктерди алмаштырып ичсеңиз болот. Мунун курамында көптөгөн мөмө жемиштердин кургатылган ушул курамынан жасалган. Ошол учурда шекердин ордуна стевия кошулган. Бул каражаттардын курамында ГМО да жок, шекер да жок. Мына өтө пайдалуу. Ошол эле учурда албетте какао жана башка нерселер натуралдуу түрдө кошулган. Жана ошол эле учурда мен семирип кетем деп корккондорго да укмуштууну 80 калорияден 110 калорияга чейин гана берет. Ал эми сиз жакшы көргөн, сиз жакшы билген атактуу Марс Сникерс жана башкалар 500дөн 550 калорияга чейин берет. Бул башкача айтканда 500 калория деген бул деген почти 2 порция лагмандын калориясын алып атасыз, эгерде сиз кадимки батончиктерди жечү болсоңуз. Ал эми бул батончиктерди жечү болсоңуз, сиз бир борщ же болбосо бир жеңил суюк тамактын калориясын башкача айтканда сиз курсагыңыз ток жүрөт. Өзгөчө сиз эгерде 4-5 маал тамактанып өткөн болсоңуз, же болбосо кээ бир учурда түшкү тамакты же кечки тамакты өз убагында кылбай калып, ачырканып, кийин көп жеп алчу адатыңыз бар болсо, бул көбүнчө семирүүгө алып келет. Ошондорго сиз ушундай батончиктерди жесеңиз болот. Мен ушул батончиктерди жеп жыргап калдым. Ошол учурда бизге жаккан мына мен өзгөчө арыктагым келет дегендерге көбүнчө суперфудтарды айтышат. Суперфудтар бул ягода годжи сыяктуу мына ошолордун курамында ушул нерселер бар. Ошолордун ар кандай түрлөрү бар, 10га жакын түрү бар. Коктейлдин бир 6га жакын түрү бар. Чайдын да бир көптөгөн түрлөрү бар. Ошол учурда мына бул жерде мен ичип жеп койгон, жеп бүтүрүп койгон бул мына ар кандай каталогдо батончиктер бар. Протеиновый батончиктер деп коет. Булар белокко толгон. Мына мен булчуңдарды өзгөчө эркектерге бул маанилүү. Булчуңдарды дайым кармап жүрөйүн, мен машыгам, залга барам, фитнеске барам дегендер үчүн да өтө керектүү. Мына протеинге толгон, башкача айтканда белок биздин организмге керектүү. Жаш болуп жүрүш үчүн, булчуңдарды күчтүү кармап жүрүш үчүн керектүү мына белоктор же болбосо протеиндерден жасалган атайын батончиктер бар. Булардын курамында шекер жок, мына стевия бар. Сизге жаккан таттуу нерсени жеп жүргөнчө сиз арыктасаңыз да болот, ошол учурда ден соолукка пайдалуу нерселерди колдонсоңуз болот. Ошондой эле мына шоколад сүйүүчүлөргө укмуштууна жооп бар. Мен да шоколад сүйүүчүмүн. Мына шоколад курамында шекер жок, анын ордуна стевия колдонулган. Ошондой эле курамында чыныгы какао жана мурунку илгерки убактагы чыныгы шоколад жеп жүргөн ошол шоколаддарды билген адамдар үчүн мына өтө ыңгайлуу. Жегениңизде кадимки жанагы кара шоколаддын даамында, чыныгы шоколаддын даамындай болот. Кээ бир азыркы учурда көптөгөн шоколаддардын даамында шоколад аз болуп калганын өзгөчө илгерки адамдар билишет. Мына ушул шоколаддын курамында дал ошондой, жегениңизде даамы дал ошондой болот. Демек, ушул проблеманы чечүү үчүн, шекерден арылуу үчүн ошол эле учурда
ден соолугуңузга зыян келтирүүчү 200 себептин 200 оорунун себеби болгон шекерден баш тартуу үчүн мына сизге Faberlic сонун сунуш берип атат. Ошол сунуштан пайдалансаңыз болот. Жана сиздин чөнтөгүңүзгө ылайыктуу вариантта мына Россиядан ушул сонун нерселер чыгып атат. Ошону сизге видеону ким берген болсо ошол адамга кайрылып, ошол адам аркылуу алып, колдонуп, өз ден соолугуңузга пайдалуу нерселерди ичкенче, жегенче мына зыяндуу шекерден баш тартсаңыз болот.